Буга чейин бул жерде спорттук аянтча болгон эмес. Мындагы айылдын чет жакта иштеп жүргөн тургундары биргелешип, дал ушундай футбол аянтчаларын куруп беришкен. Жалпысынан бул айылга 2 мектепке спорт аянтчалары курулган. Биз турган аймак Ош облусуна караштуу Каракылжа районунун 1-май айыл аймагы. Бұл бір жақсы басқыш. Ушыры шапаты берер, балдарымыз дүниелі спортқа қатысып Чет өлкөдө жүргөн мигранттардын демилгеси менен Каракылжа районунун 1-май айылында жаштар үчүн 2 жаңы футбол аянтчасы курулуп, пайдаланууга берилди. Бул аракет жаштарды спортко үндөп, келечекте мыкты спорт чеберлерин тарбиялоого өбөлгө түзөт дешет айыл тургундары. Футбол аянтчасын куруу себеби биз окуп жүргөн мезгилде эч кандай шарт жок эле. Москвадагы ушу 1-майлык өрү коому жетекте уюштуруп, көп жылдык мээнет кетти бул жерге. Каминде бир 10 жылдык мээнет кетти. Ушу биздин максат ушул айыл жеринен дүйнөлүк ареналарга чыгып, спортту Кыргызстанды таанытса деген максатта уюштуруп 10 жылдын ичинде курдук, Кудай кааласа. Бөрү коому тарабынан ушул салынган футбол аянтчага биз мамлекет кишине кайрылуу жасайлы дедик эле. Үстүн жаап алсак көпкө чейин чыдайт экен да. Мамлекеттен кичине жардам болсо үстүн жаап берсе аябай жакшы болот эле. Элдин суранычы. Эл ушунча кылып салды, эми калганын мамлекеттен жардам болсо эл аябай ыраазы болот элек. Футбол аянтчасы курулган мектептин бири Субануулу Алмаз атындагы орто мектеп. Бул мектепте 457 окуучу билим алат. Мектептин эски спорт аянтчасы азыркы талапка жооп бербей калгандыктан жаңы футбол аянтча зарыл болгон. Буга чейин спорт аянтчабыз бар болчу, бирок шартка туура келбейт эле спорттук эрежелерине. Азыркы мезгилде ушул мигранттардын коштоосунда демилгесинин негизинде биздин мектепке чоң спорт площадкалар жана спорттук аянтчалар курулуп жаткан мезгили. Дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Аталган айылда жалпысынан 8.000ден ашуун киши жашайт. Жергиликтүү тургундар мындай аракеттерди мамлекет менен катар эле коомчулуктун активдүүлүгүнүн жыйынтыгы деп баалашууда. Учурда дагы бир аянтчаны куруу иштери башталган. Былтыркы 24-жылы биздин Каракылжа айыл өкмөтүндө бир топ жакшы иштер болду деп жаңылышпайм да. Жанагы мамлекеттик бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен сырткары дагы биз мына бул 1-май айылындагы бөрү коому ошол бөтөн элде, бөтөн жерде жашап жүргөн Москва шаарында Россия Федерация, Казакстан Республикасында иштеген балдар ушундай акча каражатын жыйнап, бир эмес 2 футболдук, ачык футболдук поля куруп бергенге биз абдан ыраазы болуп, ыраазычылыгыбызды билдиребиз да. Экинчи футбол аянтчасы Токтогул атындагы орто мектепте курулган. Бул мектепте 37 жылдан бери спорт аянтчасы болгон эмес. Ошого карабай окуучулар ар дайым олимпиадаларга катышып, мыкты жыйынтыктарды көрсөтүп келишет. Жаңы аянтчанын курулушу окуучулар үчүн жана айыл тургундары үчүн чыныгы сүйүнүч экенин жашырышкан жок. Ушул бөрү коому көп демилгечи болду ушул залга. Ушул залдан эми жаштар өзөнү өссүн, мировойдо ойносун, ушул футбол эмелерине дагы рахмат, спортсмендерге дагы ушинтип өнүгүп өсө берсин. Уюштуруучуларга, ушул жерде куруп бергендерге Алла ыраазы болсун, агаларга чоң рахмат. Ушул жерде көптөгөн жаш спортчулар, оюнчулар өсүп, чоң лигаларда, дүйнөлүк деңгээлде чыкканга көп балдар өсө берсин ушул жерден. Жакшы ийгиликке жеткирген жакшы аянтчалардан болсун. Футбол аянтчаларын курууга чет өлкөдө жүргөн айыл жаштары тарабынан 2.115.000 сом жумшалган. Бул каражат 2014-жылдан бери бөрү коомдук бирикмеси аркылуу жыйналган. Жалпы чет жерде 500дөн ашык айыл тургуну болсо, алардын баары ушундай демилгелерге көмөк көрсөтүп келишет. Айшагүл Элдияр кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.